Саламатсыздарбы? Азыр болсо мен өзүмдүн погружение в SMM Project Manager курсунун окуучусу. Азыр эле окуп атып, биринчи айда окуп келатып эле уже жарым 10-15 күндөн кийин эле мен командама кошулуп иштеп калды. Эң активдүү команданын мүчөлөрүнүн бири. Зейнеп эже, өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, канча жаштасыз, канча балаңыз бар, эмне иш менен алексиз, эмне болуп мени тандап келип калдыңыз курска? Саламатсыздарбы бардык көрүүчүлөргө жана Кымызташтанова сизге дагы. Буну деген мен Жиликанын бир стористен көрүп калдым жана абдан эле сразу эле инстаграмыңызга өтүп эле стористе болгон энергетикаңыз, атмосфераңыз менен эле арбап алат экенсиз, кишини баат элечи. Анан сразу эле ошондон көп өтпөй эле жанагындай бесплатный тренинг объявлять эттиңиз го Бишкекте. Ошол жака сразу Кант шаарынан болсо дагы жанталашып барганга жетишип, барганыма кубанычта болуп, аябай кечиксем дагы. Анан ошол жерден курс жөнүндө айта кеттиңиз. Мен ойлонбой туруп эле болдум, мен бул курсту алышым керек, уже сөз жок болуп элечи. Алдым. Курсту алганыма абдан кубанычтамын, эч өкүнбөйм, потому что буга чейин деле кыйын эксперттерди окугам негизи. Бир курска окшобойт экен такыр. Ар бир адамдын энергетикасы, подачасы, фишкалары, ар бир приложенияны майдалап, чүйдөлөп, мондай выгодный жактарын же сатып алган жактарынан бери майдалап айтып бергениңиз абдан жагат. Жана дагы эң жаккан нерсе, ар бир өзүнүн окуучусуна баалап, вакансияларды берип, сунуштарды берип, мисалы жаңы окуганда эле сразу эле коркобуз го. Мен клиентти каяктан табам, клиенти жок калсам эмне болот, кирешиге чыкпай калсам эмне болот, гарантия барбы жокпу депчи. Бул жерде ошонун баарына өзүңүз колдоп, кураторлордун жардамы менен сразу эле клиентти алып берип эле кирешиге түртүп эле чыгарып салат экенсиз да өзүңүз. То есть заставляете человека зарабатывать и становиться богатым дегендей да. Ошол. Анан ошол жери аябай мага жакты. Бардык эле жаңы үйрөнчүктөргө ошол жери чоң плюс болуш керек да. Ошентип эле анан кийин сразу эле курс учурунда эле башталат экен бул жерде. Вакансия бар кыздар, орусча билген SMM же болбосо кыргызча жакшы жазган кыздар керек, мындай кыздар керек, жаңы үйрөнчүктөрдү өзүм үйрөтүп алам деген кыздар керек дегендерге абдан ыңгайлуу экен. Ошон үчүн ким если ойлонуп аткан болсо, бекер убактыңыздарды коротпой эле сразу эле жазылыш керек экен бул курска. Сразу өзүм деле бүт эле тааныштарыма деле айтып атам, потому что абдан чоң мүмкүнчүлүк берилет экен. Кымызташтанованын берешендиги жактык, Аллахым өзү ыраазы болсун сизден. Ушундай ороз айында дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңызга, командаңызга дагы чоң ыраазычылык. Ар бир кызга ушундай забота, внимание менен ар бир клиентке кайрылып турушат экен. Ошонусу дагы немаловажно дегендей. Дагы бир жолу абдан кубанычтамын ушул курска катышып, сиз менен дагы мындай онлайн болсо да байланышып, биз жака көңүл буруп атканыңызга да чексиз кубанычтамын. Азыр сиз командага кошулдуңуз, командадасыз, өзүңүздү да көрсөтө алдыңыз. Кандай инструменттер да, кандай инсайттарды ала алдыңыз ушул окуудан? Кандай инструмент, инсайттар, мындай деген сөзүңүз чыгат, не идеально сейчас, не идеально сейчас, чем идеально никогда деген сөзүңүз аябай жагат да, дайыма көп жерден ошол сөзүңүздү колдоном да, чындыгында ойлоп келсек биз откладываем же все время, ошон үчүн ошол сөздү эстегенде эле не идеально болсо боло берсинчи, идеально болгончо качан деп туруп эле ошол сөзүңүз жагат. Анан жана күнүгө эртең менен командага, группага өзүңүз баш болуп анализ кылып, мотивация берип, жанагындай кыскача сөздөр болсо дагы, бир сөз болсо да бир сөзү жүрөккө тийип, мотивация болот экен да. Мисалы мындай эле вроде бы эл укса, 5000 же 7000 арзан эле курс го деп мындай маани бербеши мүмкүн да, бирок бул жерде 5000 сом же 7000 сом болгону менен ар бир группада сиз бар экениңизди билбейт деп ойлойм. Мен мисалы жок деп ойлочумун да. Сиз бар экенин еще ар бирөөнү анализдеп, буяң мындай экен, чаң доңдошуң керек, чаңа тигини эле алып салыш керек же буну кошуш керек дегенде, это дорогого стоит да на самом деле. Берилген акчадан дагы телеп эле маалыматтар, курстар, сабактар, билимдер берилет экен. Анан ошо айылда жашаган айымдарды айтып атпайбы? Балдарым менен жетише аламбы, же болбосо мына жөн эле болуп калбайбы, мындай берилген акчаны мындай кайрадан иштетип, өзүмө да керектүү кыла аламбы, бул билимдер өзүмө да керек болобу дегендей болуп атат да. Ошого кантип жооп берет элеңиз? Сизге керек болдубу ушул билимдер?
жашооңузга колдонуп атасызбы, кандай сфераларда иштейсиз, анан балдарыңыз, үй бүлөңүз, үй тиричилик мындай менен кандай бирге алып кетип атасыз? ооба, кошулам. Мисалы баарын эле эси аял киши, өзгөчө аял киши биз амал качып кутулбайт болуш керек да. Мисалы мен өзүм деле 4 балам бар. Кичинекейим азыр деле бүгүн садик иштеп эле үйдө жанымда. Андан тышкары иштейм, андан тышкары сетевойдо дагы иштейм. Андан тышкары эми 4 баланын сабагы бар, школу бар, садиктери бар, өзүңүз билгендей, жолдошум бар. Өзүбүзчө жашасак деле, бирок ошентсе деле балдардын баладай убактыны жана вниманияны требует этет да. Бирок ошентсе мен өзүмдүн калбам күчтүү болгон үчүн убакытты таап, кечинде уктагандан кийин же эртең менен эрте туруп, сабактарды окуп, тапшырмаларды жөнөтүп, билбеген жерлеримди күндүз кураторлорго жазып коюп атам. Тапшырманы билбейм, аял киши кылам деген нерсесин кылат экен да. Ошон үчүн 5 балабы же такыр эле баласы жок жаңы жаш кыз келиндер болсо деле пайдасы тиет. Эмнеге дегенде, жөн эле мобилография же жана монтаждоо бирдеке кылган деле сабактары үй бүлөгө деле пайдасы тиет да. Эмнеге дегенде, азыр баарыбыз эле той топурга барсак деле, бир жактарга барсак деле, эмне сатсак деле ошону Reels жөнүндө, TikTok жөнүндө билип алсак, аны ошол эле өзүбүздүн кылган бизнесибизди онлайн аркылуу продвижение кылганга жардамы тиет да. Даже SMM адиси болуп кетпеген күнү дагычы. Рахмат. Сизде сетевойго жардам берет экен, сетевой мисалы үчүн аккаунтуңузду алып барып, ошо продукцияны жакшы тартып, айтып бергенге, бардыгына монтаждаганга. Анан ошол кандай каалоо тилек айта аласыз айымдарга, кыргыздын айымдарына кандай каалоо тилек, мотивация бере аласыз? Бул курста дагы бир кошумчасы, бул жерде психология, саморазвитие жана денежный мышление жөнүндө приглашенный спикерлер келип, жана дагы өзүңүздөн кымбат сабакта өтүлгөн курстарыңызды берип атканыңыз да бизге өтө чоң баалуулук экен. Негизи ошонун баарын эле окуганда дагы биз бир сыйра трансформация болуп, ошол сиз өткөн курстарды, сиз өткөн жашоону деле башыбыздан өткөрүп, мындай ичибизден бир сыйра өткөрүп экенбиз да. Ошол нерсе дагы любой эле кыз келинчектерге трансформация болуусуна, өсүүсүнө, развитиясына жардам берет да. Ошон үчүн ошол жагынан карасак деле, SMM адиси болгон жагынан карасак деле, же жок бирөөгө помощник болом, руководитель эле, куратор болом, project менеджер болом деген жагынан караса деле, билбейм кайсы жагынан караса деле, бул курс полностью себя окупаемый курс да. Ошон үчүн токтобойсуздар, ким окуйм деп же ойлонуп аткан болсо, такыр токтобой, ойлонбой, потому что убакыт азыр 1 ай, 2 ай жөн эле өтүп кетет. Убакыттан уттурганча лучше рисковать этип туруп, зато билимдүү болуп, билимдин аркасынан мүмкүнчүлүктөр келип, сиз өзүңүз берип аткандан кийин ошо мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат сизге, Зейнеп эже, рахмат, терең ыраазычылык. Рахмат.